Бүгүнкү күндө жалпы орто билим берүүчү мектептерде эркек мугалимдер аз болгондуктан агайларды мектепке тартуу учур талап экенин Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги ачык айтып, мектептер агайлардын үнүнө муктаж аттуу акция жарыяланды. Аталган маселеге азыр бардык мектеп жетекчилери тарабынан көңүл бурулуп, агайларды мектепке тартуу аракеттери көч. Бул багытта Бишкек шаарындагы Ленин районуна караштуу номер 97 мектеп агайларды ишке алууда алдыда десек болот. Учурда мындагы 63 мугалимдин 15 агайлар. Bizim mektep залыбыз бар даяр. Мына жетегенде мына шведский стенка деп коет. Мектеп ошондой. Орусча, кыргызча. Орус класстарга берем. Бул мектеп 2022-2023 окуу жылына карата ачылган жаңы мектептердин бири. Ал мамлекеттик мектептерди куруу долбоорунун алкагында Сабот өнүктүрүү фондунун акциясынын эсебинен каржыланып курулган. Мектеп 500 балага ылайыкталып салынганы менен бүгүнкү күндө анда 870 бала билим алууда. Эки эсеге көбөйүп отурабыз. Класс комплекттери 21 класс комплект бар. Негизинен ошо биздин мектеп баягы бизде Арча Бешикте бул 3-чү мектеп болуп эсептелинет. Бул жаңы конуш болуп биздин азыр мектебибиз жаңы конушта жайгашкандыктан бул 3-чү мектеп болуп эсептелинет. Ошого карабай баягы балдардын саны өсүүдө да. Бир класста канчадан окуучу бар? Бүгүнкү күндө ар бир класста ошо 30-дун тегерегинде окуучулар бар. Бул мектепте негизи класстар 24 гана балага ылайыкталып салынган мектеп, бирок бүгүнкү күндө 30-35-тин тегерегинде окуучулар окуйт. Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматы боюнча өлкөдө 14858 эркек мугалим сабак берет. Же мугалимдердин жалпы санынын 15,3%-ын гана түзөт. Бул көйгөйдү жеңилдетүү максатында жарыяланган акциянын алкагында Бишкек шаарындагы номер 97 мектепте эркек мугалимдерди мектепке тартууга өзгөчө көңүл бурулган. Азыр мындагы 63 мугалимдин 15 агайлар. Алар орус тилинен, математика, тарых жана диний тарбия сабактарынан окутат. Бул албетте 30 жылдык педагогикалык тажрыйбасы бар мектеп жетекчисинин аракетинин натыйжасы десек болот. Азыркы күндө баягы мектеп агайларга өтө муктаж. Бизде агайлар негизинен диний тарбиядан гана көбүнчөсү бүтүп келип, ошо диний тарбиядан гана сабактарынан беришсе, азыркы күндө ошо жаштар баягы айлык акынын көбөйүшүнөн көбүнчөсү баягы мектепке кызыгуусу аябай зор болууда да. Азыркы күндө баягы мектеп эми балдар үчүн экинчи үй бүлө болгондуктан үйдө ата канчалык ролу чоң болсо, мектепте дагы агайлардын ролу балдар үчүн өтө чоң да. Анан азыркы күндө баягы 20% агайлар түзүп аткандыктан 50-50%ке тең салмакта болсо, мектептин баягы көбүнчөсү эжейлер түзөт да. Агайлар ошондой 50% болсо, бул ишти ого өтөр, мектептин ишин жакшыртат деген ойдомун да. Сиздер агайларды кантип көбөйтүп алдыңыздар? Биз жаңы мектеп болгондуктан 2022-2023 жылы ачылдык деп атпайбы, анан биз ошо келген резюмелерден агайларды көбүрөөк тандадык да. Айрыкы сактары, таштоору, колдоору, жез менен калайдын кошулмасы бул коло. Демек, адамзаты муру алгачкы коомдо. Мектепте тарых сабагын заманбап ыкмаларды колдонуу менен ары кызыктуу, ары окуучуларга түшүнүктүү өткөн жаш агайлардын бири Алдияр Ашырбеков. Биздин агайыбыз өтө адамгерчиликтүү, биз менен мамиле жакшы түзөт. Биринчиден айтканда, биз менен мамилени жакшы түзөт, жакшы сүйлөшө алат, биз эркин барып өзүбүздүн оюбузду айта алабыз. Жаңы методикалар менен өтөт бизге. Жаңы биз мындай мурун көрбөгөн нерселер менен бизге өтөт да методиканы. Алдияр агай бизге болгон теманы татаал болсо да оңой жолунда түшүндүргөнгө аракет кылат. Биз агайдан көп нерсени үйрөндүк. Агай бизге жаңы келгенден баштап ортуга даярдыктарын баштады, жаңы келгенден эле. Биз агайдан үлгү алабыз, көп нерсени үйрөнөбүз. Биздин мектеп жаңы ачылгандыктан бизге башка да күчтүү мугалимдер келип, өз билимин аябай беришет. Келечекте сен ким болгуң келет? Мен азыр спорт менен машыгам, спортсмен болгум келет, андан тышкары юрист. Спорттун кайсы түрү менен машыгасың? Эркин күрөш. Ал балдарга билим берүү менен бирге жакында эле Орто Азияда уюштурулган медиа сабаттуулук боюнча сынакка катышып, алдыңкы орунду ээлеп, байгелүү кайтып, мектебин чоң сыймыкка бөлөгөн.
2022-23 жаңы ачылганда эле биз ошол Орто Азияда уюштурулган медиа сабаттуулук боюнча германский проектке катышып, биздин ошол тарых мугалимибиз Ашырбеков Алдыяр бизге ошо республика Орто Азиядагы деңгээлдеги ошол биздин Кыргызстан боюнча жакшы местаны алып берди. Башкача айтканда Бишкек шаары боюнча бир эле биздин агайыбыз ушу медиа сабаттуулук боюнча жеңишке жетишип, бизге момундай болгон жакшы статуэтканы утуп. Бул конкурстун негизги максаты ошол мугалимдер менен тажрыйба алмашуу, жаңы бир сабактардын иштелмелерин иштеп чыгуу, новатордук бир идеялар, анан окуучуларга билим берүүдө ошол маалыматтык жана медиа сабаттуулук жаатында агартуу максат кылынган. Анан мен бул сынакка катыштым. Мектептен өтүнмө берип, ошо мектептин атынан катыштым. Бул сынакта баш байге ноутбук болгон, анан статуэтка болчу. Ошол ноутбукту, статуэтканы жеңиш мага буйруду. Мен бул мектепке алгачкы алып келген жеңишим болду. Ошону алгандан кийин кандай таасирде болдуң? Мектеп кандай кабыл алды? Окуучуларың кандай кабыл алды? Бул сыйлык мага чоң жоопкерчиликти артты деп ойлойм. Анткени бул сыйлыкты алгандан кийин мен дагы көбүрөөк өзүмдү өнүктүрүшүм керек экен деп ойлодум. Анткени мугалимдик кесип менен дагы графикалык дизайнды, IT тармагын өздөштүрүп, атайын билим берүүчү платформаларды жасап тиркемелерди жасап чыгууну идея ишке келди мага. Эң негизинен ошо агайлардын бул тарых сабагынан берет бүгүнкү күндө. Анан ошонун менен методикалык иштер боюнча директордун орун басарлык милдетин аткарууда. Медиа сабаттуулук боюнча мугалимдерди дагы методикалык жактан аябай жакшы үйрөтүп келет. Бүгүнкү күндө санарип технология, окутуу технологияларынын баардыгы өзгөрдү, методикалар өзгөрүлдү. Улуу муунда кесиптештериме заманбап техникалык каражаттарды колдонуу, санарип технология менен сабак өтүү жаатында мен өзүмдүн атайын тажрыйбаларыман бөлүшүп, аларга үйрөтүп, жаңы методикалар менен бөлүшүп жатам. Графиктер коюлган, тренинг, семинарлардын графиги бар. Мектептин ички планына ылайык биз ошолорду ай сайын, жума сайын өтүп турабыз. Алдыяр Ашырбеков бала кезинен мугалим болууну самаптыр. Мектепти аяктаган соң кесип тандоодо жакындарынын пикирин укканы менен чечимди өзү чыгарып, Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультетинин тарых бөлүмүн бүтүргөн. Өз кесибин өзгөчө сүйгөн жаш педагог тандаган кесибин кыялымдагы каалоом деп баалайт. Мен кесип тандоодо 3 факторду эске алдым. Каалайм, колуман келет, анан керек деп туруп алдым да. Керектүү кесип албетте мугалимдик, өзүм каалайм, колуман келе турган ошо тандап өзүмдүн шык жөндөмүм бар деп ошол багытка басым жасадым. Анан материалдык эмеңи канааттандырбайт, сен үй алышың керек, эркек үйдө негизги камсыздоочу болуш керек дейт. Анан мен жумушумду таштап кете турган абалды элестетсем, абдан эмоционалдык жактан кыйналарымды сезем. Анткени балдардын көзү мотурайып турса, өздөрү көздөрүн тостойт мотурайып турса, мен аларды таштап кетүү мен үчүн абдан оор болот деп ойлойм. Мен өзүм кесибимди сүйөм, анткени тандап келгенде эле байкагам. Бул мугалимдик кесипти ардактуу кесип деп атайт. Анын себеби бул мугалимдик кесиптин ичинде бир канча керемет образдар катылган. Айрым учурда биз актёрдук чеберчиликти жандандырабыз, айрым учурда даанышман болобуз, дем берүүчү, сүрөтчү, айтор бүт баардык кесипти журулуштуруп туруп, анан ардактуу кесип кылып мугалимде салган. Ошол мен ардактуу кесибим менен сыймыктанам. Жалпы республикалык тестилөөрдүн жыйынтыгында 3 багытта билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгом. Бул биринчи багыт мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, журналистика, анан педагогика жаатында. Анан мен ошол педагогика жаатын тандадым. Мага окшогон кыргызстандык жаш жигиттердин көбү турмуштун агымына ылайык алар мисалы мигрант болуп башка өлкөлөргө кетип атат, айрымдары ошол өлкөнүн жарандыгын алып кетип атат да. Анан мен аларды айыптабайм, бул жашоонун мыйзамы, биз жашоо үчүн күрөшөбүз. Бирок көпчүлүк
ошол жаш муун мамлекет мага эч нерсе кылып бербейт деп ойлошот. Бирок биз өзүбүз ошондой суроо беришибиз керек. Мен мамлекетке эмне кылып бердим деп. Ар бирибиз ошол ак иштеп, ак мээнет менен, чын дилибиз менен өмүрүбүздү ушул мекенибизге арнап кызмат кылсак, биз мекенге өнүктүргөнгө салым кошкон болобуз деп ойлойм. Ишсе ашка, иштесе ишке тойбогон 25 жаштагы Алдияр мырза коомдогу мугалимдик кесип көбүнесе айымдарга ылайыктуу деген стереотип түшүнүккө кошулбайт. Анын ою боюнча мектептерде сөзсүз агайлардын болушу зарыл. Агайлар эжейлер менен биргеликте балдарга билим берүүдөн сырткары тарбия таалим берүүдө өзгөчө орунда турат. Лекке каршы акыркы жылдары мектепте иштеген агайлардын саны кескин азайган. Бул көрүнүш мектеп жашындагы балдарыбызга кандайдыр бир жетишпестикти алып келиши мүмкүн. Мен агайлардын мектепте болуу себебин 3 фактор менен айтып бере алам. Бул биринчиси, кыргыз коомунда миграция маселеси абдан курч. Биздин өлкөдө ички жана тышкы мигранттын балдарынын саны көбөйдү. Анан ата меримине муктаж балдар ошол мен сабактарыман байкайм, агай деп келип мындай жаныма туруп сүйлөшкүсү келет, маектешкиси келет, аталык мээримди күтүшөт да. Анан мен аларга өзүмдүн кызыктар экенин билдирип, суроо берип, анан багытын, максатын сурап койсом, абдан кубанып жылмайып калат. Агайлар ошол атанын мээримин аз да болсо камсыздап бере алат деп ойлойм. Ал эми экинчиси, бул эстетикалык, тарбиялык жактан агайлардын мектепте орду чоң. Айрым класс жетекчилер айтып калат, эжекелер келип, агай сиздин менин окуучум үлгү тутат, көмүр тутат экен, басканыңыздан баштап жестикуляция, мимикаңызды, ошонун баардыгын үлгү тутуп, бааларын айтып беришет да. Бул мен үчүн абдан жагымдуу болот. Ал эми үчүнчү фактор катары эжекелерге салыштырмалуу көбүрөөк жеңил. Мектепте иштеген дагы бир агай Марат Осмонов. Ал дене тарбия сабагынын мугалими. Башталгыч класстын балдарын тарбиялоо ары түйшүктүү болгону менен ары кызыктуу дейт. Ал эми окуучулары агайы алдынан чыкканда атасындай кучактап кетишет. Бул агайына эбегисиз чоң рахат тартуулайт. Физкультурный институт бүткөндөн кийин эле спорт комитетте иштедим. Андан кийин тренер болуп иштедим. И мугалим кесипте болсо 79-жылдан баштап мугалим болуп иштеп, анан быйыл ушул жаңы мектеп имарат ачылгандан кийин ушул жерге мен физкультура дене тарбия сабагынан келдим. Кичине балдар ар бирөөнүн мисалы үчүн катарга сапка тизилгенде санал деп айтасың. Ошондо да 1-2 деп келет да, бирөөсү оңго чыгып кетет, бирөөсү 4-кө кайтып келип калат. Аны ошон үчүн бири-бирден кайрадан айтырып санатабыз да, санатка. Азыр менин балдарым баардыгы үйрөнүп калды. Сапка тизилгеле десем, баардыгы түп-түз туруп тизилишет. Оңго бурул десек, оңго бурулушат. Мен тиги күзгүгө карап көрсөтүшүм керек балдарга. Орусча айтканда зеркальное отражение. Оң кол көтөргөлө дегенде мен өзүм сол колумду көтөрүшүм керек да, алар мени көрүп өздөрүнүн оң колун көтөрөт. Сол колду көтөр десем, мен оң колумду көтөрөм, алар сол. Себеп дегенде мен бетме-бет туруп аларга сабам. Мектепке келип калсам, алдыман чуркап чыгышат. Агай саламатсыңарбы, кучактап калышат. Балдарды көргөндө рахаттанасың да. Сабакта андан бетер. Заманбап шарттар менен курулган жаңы мектепте окуучулар кол эмгек сабагынан атайын жабдылган класстарда өтөт. Мисалы, эркек балдар үчүн өзүнчө устаканасы болсо, кыздар үчүн өзүнчө чеберканасы бар. Азыр бизде деген 7-класстын кыздары болуп турат. Буларга швея сабагынан берем, кружогунан. Швея кружогу өтүп жатат. Бизде деген азыркы жаңы заманбап машинкаларыбызды алып беришкен. Машинкалар менен кыздар иштешүүдө. Азыр биринчи сабагыбыз фартук тигүү болчу. Фартукту мынакей өздөрү бычып, тиккенди үйрөнүшүп жатат. Анан буйруса дагы көптөгөн иштерди алып барабыз деген ойдобуз кыздар менен. Бул кабинетибиз усулкана. Бул жерде мугалимдердин ошол инновациялык жана санарип сабаттуулугун арттыруу максатында, педагогикалык тажрыйба алмашуу максатында бир катар семинар, тренингдер, мастер-класстар ушул жерде өтүлөт. Жана бул мугалимдердин эс алуу бөлмөсү катары дагы бул жерде тыныгуу учурунда мугалимдер келип эс алышат.
Окуучулар үчүн агартуучуларыбыз мугалим гана эмес, жогорку статусту алып жүргөн сыйлуу, урматтуу инсан. Ал эми агайларыбыз билим берүү менен бирге тарбия ишинде ага катары, ата катары да өзгөчө орунда турат. Андыктан мугалимдик кесиптин улуулугун даңазалоо максатында жарыяланган Мектептер агайлардын үнүнө муктаж акциясы өз натыйжасын берет деген үмүттөбүз.